МВД менен министр жана Ташиевке кайрылам, силер отставкага кетишиңер керек. Сөзсүз кетишиңер керек. Анткени деген силер деген ушунчалык кыргыз элин мал деп ойлойсуңарбы, билбейм. Жакын арада кетпесиңер болбойт. Канакей, силерге азыр душман мынакей чүй ынтымагынын балдарын камадыңар. Именно ГКМБга кайрылып атам да. Бир альянспы, андан кийин Атамбаевдин альянсы бар, экиби, андан кийин убактылуу өкмөткө дагы туура эмес мамиле кылыңар, үчпү, андан кийин дагы тегеректей көп адилетсиз иштерге баратканыңар менен көп азыр каршы турган саясат өзүнүн майданы ошо силерге минуска иштеп атат, урматтуу Ташиев. Ошон үчүн кадырыңыз барда, баркыңыз барда кетиңиз. Мынакей, сиз эркекмин, саясатта бир эле Ташиев болот дедиңиз. Анакей, бүгүн илиңиздин тарапташтары чыгып алып, Ташиев, Шайырбек калсын деп, бул деген өтө ыплас. Значит, семьяда сиздин авторитетиңиз жок да. Үй бүлөдө, мисалы үчүн, мен үйдүн улусумун, айтканды айткандай, кылганды кылгандай коям. Сиз Леген Кыргызстанга айтып алдыңыз дагы авторитетиңиз жок экенин белгиси. Бүгүн мына мандатын тапшырып берет дегенсиз. Жок, тапшырылган жок. Ошон үчүн сиз мамлекет эмес, бир орган эмес, авторитетиңиз жок. Эмне деген, мисалы үчүн, саясатчыларды камап, паракор деп кадыр баркына шек келтирип кайра чыгарып атасыңар. Эң ар жагы 1 миллион, 2 миллион доллар алып, анын баарын кыргыз эл билбейт дейсиңер. Баарын айдан ачык силер кимден бизнесин тартып алып, рейдерский иш кылып атасыңар, анын баарын менен баарыбыз мамиле кармап атабыз. Эмне себептен мындай? Мен деген кыргыздын уул кыздары тышка чыгып кетти, үй бүлөсүн көчүрүп кетти. Ким себепкер? Силер себепкерсиңер. Камчыбек Ташиевич. Бардыгынын бүт бизнесмендердин бизнесин тартып алып атасыңар. Паракор деп кимди камадыңар мына? Бир процессти мага далил кылып койгулачы мына. Бул Баланча деген паракорду кармадык, сот иши ачты, түрмөгө камалдык. Жок, баарынан отметка алып, мындайча айтканда параңарды алып кое берип атасыңар. Бул өтө ыплас нерсе. Ошон үчүн жалпы кыргыз элине кайрылам. Азыртадан өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып, дагы мындан дагы ары далил менен айтканга аракет кылалы. Менде көптөгөн далил компроматтарды чогултуп азыр алып келип берип атышат. Баарын чогултуп, эл өзү ачкачылыктан айтып атпайбы, митингге дагы кандай бир кадам, саясий кадамга эл өзү чыгат. Бирок ошо дозаларын билебиз. Кайсы убакта чыгарыш керек, кайсы убакта кайсы теманы саясатка ылайыкташтырып айтыш керек. Ошон үчүн мен бүгүнкү кайрылуум, кыргыз элим, мени каралап бир ролик жасап чыгарышыпты. Ошондой чыгарган бул өтө ыплас нерсе. Айтканбыз, мынакей азыр күндөн күнгө бийликке болгон, өкмөткө болгон ишеним кетип баратат. Мынакей Акылбек Жапаровду да кетсин деп айтып атабыз. Акылбек Жапаровдун налоговый кодексин мынакей Садыр Жапаров кол коюп салды. Значит, эл менен эсептешпейм мен, элиңерди эчтекесин дагы карап да койбойм деди. Мен Дордой, Ош базар, бүт каяк болбосун баары чыгып, жалынып, жалбарып айтып атат, бизге тийбегилечи деп. Болот Назаровду толугу менен колдойм. Болот Назаров шымын чечип алып ырдайбы, тамеки чегип алып ырдайбы, айырмасы жок. Анткени ал акыйкатты айтып атат. Болот Назаров могу бийликтеги илгерки Токтогул Сатылгановдун ордун ээлеп айтып атат. Кандай болбогон күнү дагы. Болот Назаров тууралуу айтып атпайсызбы? Средний Азияга уят кылды да акын деген бул менин түшүнүгүмдө, тарыхты жакшы билгендер бар, алар өзлөрүнүн оюн пикирин айтар. Акын деген бул бизге чейинки журналисттердин вазипасын көтөрүп келаткан инсандар. Журналистика чыга электе, активист дегендер чыга электе. Ошого чейинки эски бул кыргыздын каадасын, салтындагы эң орду өйдө жакта турган мен деген баардык кыргызстандыктарды толугу менен азыр Болот Назаров менен Болот Темировду колдоп,
жанагыда кичинекей кыз мандатын тартып алышпадыбы, аны да колдош керек. Бүт чириген система өзгөрмөйүнчө биздин жашоо өзгөрбөйт, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн колубуздан келишинче өзүбүз ынтымактуу бололук. Бүт азыркы каралап, негизсиз айыптап аткандардын баарын соцсеттерде чыгып таратып атпайбы? Бул адамдын, жарандын, мисалы үчүн Болот Темиров менен Болот Назаровдун мыйзамсыз иш аракеттери кылган үчүн сотко берсе болот. Ошондуктан мекендештер ар бир нерсени кылдаттык менен карап, силерде таразалаганды белгилем. Мага бүгүн бир айтат, эмнеге сиз антип атасыз, каршы чыгып атасыз. Эми адилетсиз болуп атса каршы чыгасың да, аны да жутуп коюп отура бересиң. Кылып аткан иштерин көрүп.